Мен Закирова Карамат 1955 жылы төрөлгөнмүн. Ушул Карабулак айылынын тургунумун. Ушул айылда туулуу, ушул айылда өскөнмүн. Менин атам ушу мугалим болгондуктан мен 1-классты Самаркандикте, Самаркандик орто мектебинен 1-класстан 3-класска чейин ошол жакта окуганмын. Ал убакта мугалимдерди ар жака которуп иштетет эле да. Анан Карабулак орто мектебинде 6-класска келгенмин. Анан кийин Баткин Ленин орто мектебинде иштеп аттам. Ленин орто мектебин бүтүргөнмүн. Мына ошо мектепти бүткөндөн кийин ушу ата кесибибиз мугалим болгондуктан мен дагы мугалимдикти жакшы көрүп, Жалал Абадтагы педагогикалык окуу жайынын 74-жылы бүтүп келгенде эле ушу өзүмдүн айылым, өзүмдүн мектебим Карабулак орто мектебинде башталгыч класстын мугалими болуп иштеп калдым. Биздин Карабулак орто мектеби 80 жылдык эски мектеп эле. Окуучулар батпай, 3 смен болуп ушунчалык кыйналган мезгилде 2002-жылы анан ушул мектепти, ушул жерди МЧСтин конторасы деп башталып бүтпөй калган эле. Ошону өкмөт менен сүйлөшүп, чуркап жүрүп, мектеп кылайлы деп ушул жерди өткөрүп алганбыз. Ал убакта 2002-жылы өкмөт Кыргызстан мамлекетте да бир курулуш деген, мектеп куруу деген абсолютно токтоп калган мезгил болгон. Бүт ашар методдору менен мектептер дагы башка дагы ашар методдору менен салынып калган учур болгон да. Мына ошого дагы ошондо биз жалпы коллектив мектеп кылабыз деп ушул 6 гектар жерди Карабулак айыл өкмөтү биздин өспүрүм үмүтү деген МПОну уюштуруп, үмүт менен ушул жерди алып мектепти баштаганбыз. Мына ушул ачылыш экен. Ачылышы дагы бар. Мына жакта ачылыштар бар. Мурда мен кылып аткан ачылыштар бар. Марафондон баштадык. Элдер ошол убакта кыйынчылык, акча жок. Марафон уюштурганыбызда 36 000 акча түшкөн. Ошол акчага кошумча ушул мектептен наргы 3 класс зал менен 1 актовый зал ошонун фундаменти гана бүткөн. Ошондон кийин эл десе акча жок. Ар бир эл үй баш сайын 2ден жок дегенде 1ден 3дөн терек берген. Ошо теректи бүт мугалимдер коллектив жалпы Карабулак элиндеги жаш трактор айдагандар, машинеси барлар үймө үй жүрүп ошо теректерди кесип келип мектептин алдына жыйып, мектебиге бужундаганда пларам дагы жок эле, бир бужумда пларам бар эле. Ошол бужумга барып бир жума тилдирип келип, окуучулар болсо 6-7 класстан баштап 11-класска чейинкилер күбөлак салышкан. Күбөлакты салып, мен 3 укам Амирали, Каныбек, Жаныбек бир уста менен 4-өө келип, эже ушул ишти баштапсыз деп усталарга айтсак, бүт бардыгы мынанча миң бересиз, анча миң бересиз деген, ал миң сом мен каяктан алам дегенден анкаларым келип ушу сынч каккан. Сынч менен ошо кошумча класстарды сынчыны кагып, анан жалпы эл бир күндө дубалын уруп мектеп турган. Ошол мектептин ошол жайы жаннаттан болсун, Кудай рахматы, Баяман Эркебаев ошол убакта бизде депутат эле. Ушу шифрыны көтөрүп берген, шифр алып берген. Бул мектепти баштаганда өтө кыйынчылык болгон. 2002-жылы элдин курсагы ток эмес. Акча жок. Ошондой кыйынчылык мезгилди ойлобой туруп мектеп десе эле баштап алган экенмин да. Өкмөт бизге жардам бермектүү өзүнө да жок эле да. Мен өкмөткө барбаган жерим калган эмес да, жардам сурап мектепти баштагандан кийин.
балдар менен көөлөк салынганбыз, дубалын тургуздук. Эми калган шыбак болуш керек, үстү жабылыш керек. Эмне кылат экенмин деп ушунчалык мектептин үстүнө чыгып алып, өзүм ушунчалык бакыр ыйлагым келгенде кантип жабам мунун үстүн деп. Камышты каяктан өтүп келе, үстүгө эмне жабабыз деп. Ошондо трудоустройстводон 10 баланы 500 сом айлыкка 3 айга жумушка алгам. 500 сом айлыкка ошондо балдар иштеген да. 12 бала эле. 12 бала иштеген. Анан баягыны карап отуруп, ушу мектептин аркы жеринден, ошо катта жерди карасам, шору адам бою өсүптүр да. Каяктан камыш алып келем деп карасам, баягы шору. Шору дагы ачык, анда чычкан жебесе керек деп анан баягы балдарга бардыгын эшектериңерди алып келгиле деп анан эшектерин алып келип, ошо шорону ооруп алып келип анан немен үстүгө салганбыз да, камыштын ордуга. Бүт майда долбоорлорду жазып, АБР менен, Мерско менен, Еврокомиссия менен, МОМ деген неме бар эле. Мына ушул донорлор менен иштешип, бири айнеге эшикти, бир донор пол менен потолокту, бир донор отопление кылып, мына ушинтип мектепти ушул 2002-жылы эле биз мартта баштап сентябрда ишке бергенбиз да. 150 орунду мектепке 310 окуучу тартылды. 310 окуучу тартылып, 2002-жылы Карабулак башталгыч мектеби болуп ачылды. Биз бул мектепти бүткөндө биринчи ошол эски мектептен, алдагы мектеп Ашар менен бүткөн мектеп эле. Бул мектепке көчкөндө биз бир типой мектепке көчкөндөй эле сүйүнгөнбүз да. Ушундай нар жакка калгандар, силер жаңы мектепке кеттиңер деп ушундай болгон. Эми элдин артынан жакшы сөзү калат, калтырган иши калат экен. Эми азыркы мезгилде бизди эч ким баалабаса дагы өткөндөн кийин ушу жеке кылды десе керек деп ойлойм. Анан мектептин ачылышында мен элиме ыраазымын. Сен биздин айылдан чыккан даткабыз болдуң, датканкан ишин кылдың деген ошол сөздөр эле мага бир чоң сыймык болгон да. Эртең 1-сентябрь деген күнү ушу мугалимдерге ар бириге ушул окута турган класстарыны бөлүп берген эле. Түнү менен потолокту краскалап чыгышкан. Конференцияга барсак, биринин колу краска, биринин эмес краска болуп, мугалимдер ушу күнгө чейин айтып жүрүшөт да. Берде жалпы коллектив, азыр дагы ушу коллективде жаштар аз эле, ошол мектепти курганга салым кошкон мугалимдер иштеп атат. Башталгыч болуп ачылгандан кийин анан эл Карабулактын бул кеңирген, бул баш аяктан бияктан барып отуруп эле орто мектеп кылып бер деп элдин суроо талабы менен 2005-жылы орто мектеп болду. Орто мектеп болгондон кийин анан мен атам дагы 40 жылдан ашык эл агартуу, натличниги, мугалим, директор, завуч болуп мектептерде иштеп жүргөн, билим берүү мыктысы. Анан атамекендик согуштун ардагери, мына ушул сүрөттөрү турат. Ошону атыганан эл дагы ушул Закир Абдикаримов агай татыктуу, сенин атаң, ушу атанын кызы ушинтип элге муктаж болуп турганда мектеп курдуң деп атамдын атын койгонбуз. Ошондон бери Закир Абдикаримов атындагы орто мектеп болуп келе жатат. 300дөн кем эмес окуучу окуйт, 30дан ашык мугалим иштейт, 10дон ашык техник кызматкерлер иштейт. Мына 20 жылдан ашык болду. Эми быйыл Кудай кааласа жаңы мектеп, типовой мектеп салынганга мамлекет колдоп, проекттерин түзүп, ошо мектеп, жаңы мектеп курулгандардын тизмесине Кудай кааласа кошулганбыз. Өзүм 44 жыл иштедим. 44 жылдын 15 жылдан ашыгын ушул мектепте директор болуп жүрдүм. Пенсияга чыгып,
МПОмдагы карыды деп пенсияга чыкты деп МПОну жоюп өкмөткө жери менен мектепти бүт өкмөттүн тармагына өткөрүп бердик. Ушу биздин дагы балдар Чипой мектепте окуп, спорт залы бар, ушундай жакшы мектепте окуп калат деген ниеттебиз. Ушул зал болбосо дагы, Чипой болбосо дагы бул мектептин 20-дан ашык 25-30га чейинки бүтүрүүчүлөрдүн ушул 1-2 гана жогорку окуу жайга окубай калбаса бардыгы окуйт да.